Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн биз силер менен Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата арналган тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Сабактын максаты Кусейин Карасаевдин бала чагы менен кеңири тааныштыруу, Карасаевдин кыргыз элине жана адабиятка кошкон салымы тууралуу маалымат берүү, патриоттуулукка, чыгармачылык изденүүгө үндөө. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Кусейин Карасаев 1901 жылы, кээ бир маалыматтар боюнча 1902 жылы Ысык Көл облустунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында туулган. 7 жашка чейин чоң атасы Калбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Түзем мектебинде окуйт. Тири карак зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт, Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аламат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Кусейиндин жүрөгүндө да кеткис дарт болуп улуу трагедиясы болду. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып, текести бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп, жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы 1921 жылы өз жерине кайтып келип, 1923-1924 жылдары Токтоян айылына сел ревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоонун чыгаруучулардын тобуна кирген. 24-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Константин Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзүшкөн. Бул эки окумушту кыргыз лексикасынын казанында бирге кайнашкан. 1931 жылы Ленинграддагы Евгения атындагы Чыгыш институтун ийгиликтүү аяктайт. Андан кийин Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн Манас таанууга биринчилерден киргизген. 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1946 жылы КПСС мүчөсү болот. Кусейин Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Айша апанын айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Мына балдар, төмөндөгү эмгектерине көз жүгүртөбүз. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги
комплекси ысык көл жээгине орнотулган бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып мурас болуп кала берет. Илимпоз окумуштуу Кызыл Туу Манас орденин, эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик сыйлыгы,